Саламатсыздарбы ардактуу Ак Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү жаңылыктар топтоо менен тааныштырып, кызматыңыздарда мен Рина Баймуратова. Анда эмесе бүгүн биз Ак Медиа сайтынын расмий баракчасына кирип, атайын рубрикаларды тандап, анан соң сиздерди менен жаңылыктарды тааныштырып баштайм. Алгачкы рубрикабыз бул саясат болсун. Саясатта дегеле акыркы кандай жаңылыктар болду, чогуу биргеликте угалык. Мухтар Өмүракуновдун уулу Аскарбек Өмүракунов Замандаш саясий партиясынын төрагасы болду. Бул тууралуу аталган партиянын расмий баракчасы жазып чыккан. Урматтуу замандаштар, кыргызымдын чыган инсандарынын бири, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Замандаш саясий партиясынын негиздөөчүсү Мухтар Өмүракуновдун уулу Аскарбек Өмүракунов партиянын төрагасы болду. Атанын жолун жолдойм деп Мухтар агабыздын байсалдуу жолун улай турган уулунун Замандаштын башында туруп, элге кызмат кылам деген тилектери орундалсын. Замандаш саясий партиясы эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна өзүнүн жаңыланган курамы менен бет алды. Колдоп берели, дейлет маалыматта. Белгилүү болгондой, Аскарбек Өмүракунов 1996 жылдын 22 ноябрында Бишкек шаарында төрөлгөн. Өлкө башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек ачык саясат гезитин сотко берет. Бул тууралуу аталган гезиттин башкы редактору Назгүл Мамытова жеке баракчасы аркылуу билдирген. Урматтуу Facebook достор, кесиптештер. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек ачык саясат гезитин сотко берерин билдириптир. Өткөн жумадагы чыгарылышына Галина Байтерек иштей албай жатат. Ага караганда Анжелика иштесе мыкты иштемек, хайп жаратып деп жазганбыз. Галина айым редакцияга телефон чалып, менин иштей албай жатканымды, президенттин маалымат саясатын туура жүргүзө албай жатканымды далилдеп бергиле. Мени кайдагы бир ырчы Анжеликага эмнеге теңейсиңер? Мен сонун эле иштеп жатам, дейт. Кечеги үңкүртөө боюнча маселеде коомчулукка бүлүк салып, кыргыз-өзбек ортосундагы маалыматты туура эмес берип, президентти коомчулук астында бир топ сынга кабылтканын эмне дейт болду экен? Урматтуу достор, пресс катчынын ишмердүүлүгүн коомчулукка салалы. Чын эле Галина айым президентти маалымат катчысы катары жипке тизген шуурудай кылып, деңгээлин көтөрүп койду. Оюңарды ортого салгачы, буга чейинки президенттердин пресс катчылары сындасак сыныбызды туура кабыл алып, эч бир журналист менен конфликтке барышчу эмес. Сын айтылат, жазылат. Айрыкча президенттин айланасы сын пикирге даяр болуш керек. Желпилдеп, жеңил болуп, журналисттер менен ызычуу болсо, президентке эле сөз тиет. Мен Галина эже менен соттошууга даярмын, дейт ал өз сөзүндө. Дагы бир кызыктуу жаңылыктардын бири десем дагы болот. Дастан Бекешев парламенттик шайлоого катышуу үчүн 5 миллион сом топтоого жардам сурады. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев келерки парламенттик шайлоого өз алдынча катышаарын айтып, каражат топтоого жардам суранууда. Урматтуу достор, мен жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоого өз алдынча катышууну чечтим. Мен чындыкты айтууга жана жөнөкөй жарандардын кызыкчылыгын коргоодон коркпоого сөз берем. Бирок мага сиздердин жардамыңыздар керек. Өз ыктыярыңыздар менен же материалдык жактан жардам бере аласыздар. Шайлоо кымбат жана мен көп акча короткум келбейт. 5 миллион сом мага жетиштүү. Олигархтар канча каражат короткусу келгенине салыштырмалуу 5 миллион сом бул сумма анча деле көп эмес. Бул акчаны социалдык тармактагы жарнамаларга, бир-эки жарнак такталарын алууга, үгүт материалдарын басып чыгарууга жана үгүт кызматтарына акы төлөөгө жумшайм. Агитаторлор сөз керек, добуш сатып алууга акча коротпойм. Кийинчерээк чыгымдардын деталдуу сметасын жарыялайм. Эгер мен ишкер болсом, анда материалдык жардам сурабайт элем. Айрыкча жарандардын көпчүлүгү акчага муктаж болуп турат, бирок акчасыз мен шайлоо өнөктүгүн жүргүзө албайм. Эгер жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда мүмкүн болгон сумманы эсептерге которуп коюңуз. Каржылык отчет берем деп ишендирем жана бир дагы тыйын башка максаттарга жумшалбайт. Сарпталган учурда отчету дагы жарыяланат. Эгерде объективдүү себептерден улам шайлоого катышуу мүмкүн болбосо, мен каражатымды билим берүү тармагына байланыштуу кайрымдуулук максаттарына жиберем. Мисалы, китепканаларга жардам берүү, дейт депутат. Анда эмесе биз саясатты жыйынтыктап, кийинки жаңылыкты окуй турган болсок, кылмыш кырсык. Айтор
бул өкүнүчтүү десем да болот. Абдан көп жаңылык көпчүлүк учурда кылмыш кырсыкта жазылып жатат. Анда эмесе жаңылыктарды катар менен жаңырта берейин. Бишкекте жеңил унаа өрттөнүп кетти. Кызыл Кыя шаарында 350 ток жана 150 жөжө күйүп кетти. Крем төбөл Алтуханын баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Балыкчыда сүт заводтон өрт чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиз биздин сайтка кирип окуй аласыз. Бишкекте Мурасордо жаңы конушунда 5-класстын окуучусу өлтүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык окуучунун кекиртеги кесилгени айтылган. Кылмыш маркумдун ата-энеси үйүндө жок кезде тагыраагы саат 9:11 чамасында болгон. Окуучунун жанында 10-класстагы агасы болгон. Учурда ал изделүүдө. Азыр окуя болгон жерде ыкчам төргөө тобу иштеп жатат. Ушул эле жаңылыктын уландысы дароо эле иликтенип чыгарылды. Бишкектеги Мурасордо конушунда 5-класстагы эңисин өлтүргөн уурулардын артынан түшкөн маркумдун байкеси табылды. Бул тууралуу аталган окуя болгон айылдын тургундары билдиришкен. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, жана башка ушул сыяктуу сизди кызыктырган жаңылыктар болсо сөзсүз түрдө биздин сайтка кирсеңиз болот. Ал эми маданиятта дегеле кандай жаңылыктар болуп атат дегеле биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жакшы жаңылык менен дагы аяктайлы деп чечтик. Кандай деп турган болсоңуз, манасчы Дөөлөт Сыдыков Ош шаарында 3 күн манас айтат. Маалыматка ылайык 19-20-21 март күндөрү манасчы Дөөлөт Сыдыков Ош шаарында Алымбек Датка этнографиялык борборунда манас айтат. Белгилей кетсек, 12 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында манасчы Дөөлөт Сыдыков Гиннес рекордтор китебине кирүү үчүн тынымсыз суу да ичпей 14 саат 27 минута 51 секунд манас айткан. Мына ушундай ардактуу биздин сүйүктүү урматтуу көрөрмандарыбыз. Бүгүнкү жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы ардактуу көрүүчү Ак Медиа YouTube каналына катталууну унутпаңыз. Өзүңүздүн ой пикириңизди дагы калтырыңыз. Андан сырткары, эгерде сизде кызыктуу маалыматтар болсо, же болбосо видео болсо, сөзсүз түрдө төмөндө жагышкан WhatsApp номерге жиберсеңиз болот. Кайрадан көрүшкөнчөктө саламатта туруңуздар.